Чыңгыз хандын өлүмү дүйнөдөгү эң чоң сыр бойдон дагы деле тарыхта камтылбойдон турат. Чыңгыз хандын 1227 жылдагы өлүмү тарыхтагы эң чоң табышмактардын бири болуп эсептелинет. Монголдор өздөрүнүн улуу хандарынын өлүмүн жашырып келгендиктен жана маалыматтардын ар түрдүүлүгүнө байланыштуу бир нече негизги версиялар бар. Ал версиялардын биринчиси кырсык жана жаракаттын кесепети деп айтылат. 1226 жылы аң улоо учурунда Чыңгыз хан атынан кулап катуу жаракат алган. Айрым булактарда анын абалы ошол эле жаракаттан айынан начарлап, каарылыктын да таасири менен каза болгон деп айтылат. Ал эми экинчи версия боюнча бул Марко Поло версиясы. Чыңгыз хан согуш маалында тизесине жебе жеп, андан өлгөнү айтылат. Ал эми кытайлыктардын уламыштары боюнча Чыңгыз хан Таңгыт императорунун туткуну жесири аны бычактап өлтүргөнү айтылат. Башкача айтканда, Чыңгыз ханды Таңгыт императорунан туткунга алган өзүнүн жубайы бычактап өлтүргөнүн Кытай уламыштарынан айтылат. Ал эми төртүнчү версиясы болсо илдеттен каза болушу деп айтылат. Монгол хроникалары жана тарыхчы Рашид ад-Диндин айтуусунда Чыңгыз хан күтүлбөгөн оорудан каза болгон. Узак убакыт бою окумуштуулар аны карын тифинен көз жумган деп ойлошкон. Бирок акыркы изилдөөлөр анын белгилери бубондук чумага көбүрөөк дал келгенин көрсөтүүдө. Өлүм оорунун башталгандан кийин 8-күнү болгон, катуу ысытма болгон. Бирок кусуу жана карын оорусу байкалган эмес. Бул болсо чумага мүнөздүү көрүнүш деп эсептешкен. Эми жыйынтык. Чыңгыз хандын өлүмүнүн чыныгы себеби азыркы күнгө чейин белгисиз. Анын өлүмү жашырылгандыктан монгол аскери духун жоготпой, Таңгыт мамлекеттин толугу менен талкалап, элди кырып, же кулдук айдашкан. Таңгыт эли мына ушинтип тарыхтан ушундайча жоголгон. Мына ошентип Чыңгыз хандын өлүмү өзүнүн элине да жана ошондой эле согуш талаасына жүргөн жоокерлерине дагы айтылган эмес. Себеби жоокерлер духтарын түшүрүп, согуштан кайтып бериши мүмкүн эле. Жана ошондой эле жан жоокерлөрү душмандары дагы угуп калуусунан аябай коркушкан. Себеби душмандар Чыңгыз хандын жоктугун билсе, кайрадан өч алуу ыктымалы бар эле. Мына ошентип Чыңгыз хандын өлүмү бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдөгү эң чоң сыр бойдон калууда. Ошондо Чыңгыз хандын өлүмү боюнча эң белгилүү легендалар. Биринчиси Таңгыт падышасынын жесиринин өч алуу легендасы. Бул эң кызыктуу жана трагедиялуу уламыштардын бири. 1227 жылы Чыңгыз хан Таңгыттардын Сисиан мамлекетинин борборун басып алган соң, жеңилген падышасынын сулуу жесирин өзүнүн ордосуна алып келет. Түн ичинде жесир аялы өч алуу үчүн жашыруун бычак менен хандын жанына кирет да, аны бир нече жолу сай өлтүрөт. Айрым версияларда ал атайылап жыныстык органдарына сокку урганы айтылат. Бул Чыңгыз хандын эрдик символунун басынтуу аракети катары да каралат. Экинчи легенда болсо Марко Поло өзүнүн белгилүү путешествие аттуу китебинде Чыңгыз хандын согуш маалында жебеден тизесине жеп, ал жаракаты айыкпай чирип кеткендиги, ошодон улам каза болгонун айтып келет. Бул версияны кээ бирки монголдор дагы айтып келишкен, бирок так далилдер жок. Чыңгыз хандын өлүмү боюнча үчүнчү таң калыштуу легенда бул Папанын элчиси Плано Карпини 13-кылымда Европага кайтып барганда Чыңгыз хандын өлүмү тууралуу анын үстүнө чагылган түшүп кеткен деп билдирген. Бул версия Европада абдан популярдуу болгон, анткени аны асман жазасы катары түшүндүрүшкөн. Бирок Кытай жана Монгол хроникаларында мындай окуя тууралуу эч кандай маалыматтар кездешпейт. Андан кийинки легенда улуу эликсир же уулануу. Кээ бир булактарда Чыңгыз хан өмүрүн узартуу максатында өлбөстүктүн эликсирин издеген айтылат. Ал Даос дарыгерлерине жана Будда монахтарына кайрылып, жашартчу дары сураган. Айрым уламыштарда ага сунушталган бир сыйкырдуу эликсир уулуу болуп чыгып, хан ошолордон улам өлүп калганы дейлет. Бул версия да толук далилденген эмес, бирок Чыңгыз хандын акыркы жылдарда өмүрү узартууга аракет кылганы тарыхта чындык катары айтылат. Ал эми Монгол жана Кытай хроникаларында Чыңгыз хандын өлүмүн жөн гана ооруга, башкача айтканда чумага байланыштырат. Эң таң калыштуусу Чыңгыз хандын сөөгү кайсыл жерге коюлганын бүгүнкү күнгө чейин эч ким билбейт. Анын күмбөзүн кайсыл жерге коюлганын дагы эч ким билбейт.
Демек бул болсо Чыңгыз хандын өлүмү боюнча дагы да көп сырларды, дагы да көп табышмактарды, дагы да көп уламыштардын көбөйүшүнө себеп болот. Урматтуу көрүүчү, эгерде видео жаккан болсо лайктан басып колдоп кетиңиз. Мен кийинки материалымды дал ушул Чыңгыз хандын күмбөзү боюнча улантамын.